Эртең менен жалкоон кармап, мектепке баргың келбей, төшөктө жатканда апам келип ойготуп, анан ышкоолоно туруп барып тоолорду жарып чыккан күн нуруна какталып турганда, бир жагынан короз кыйкырып, бир жагынан уйлар мөөрөп, Айылдын турмушу башталчу. Айылдын турмушу абдан кызыктуу башталат. Анда анча деле маани берчү эмесмин. Эс тартып улам жетилген сайын ошол күндөр така эсиме түшөт. Шаардагы шашылыш турмуш менен жүрүп, таң атканы, күндүн чыкканына деле маани бербей калат экенсиң. Мына ушул кыргыз тоолорунда кандай гана керемет таң атса, биздин эл күн нурундай жаркын жашоодо жашаса дейсиң. Ар бир адам буга татыктуу да. Айылдан өзгөрдү, эми жаштары мурда эч Россияны билип эмес да. Азыр Россиялабада, талаалабада кетип калышты бардыгы. Тирилик кылабыз деп эле. Ден соолугума байланыштуу бара албай турган болуп калдым жөө. Биздин возраст өтүп калды туракка. Себеби дегенде аяктын жашоосу өтө кыйын. Качкач квартирага, саан менен чурка ишке, милиция кармайт. Ар кандай кыйынчылыктар өтө көп у жерде. Бизди жер багат. Анткени экономика качан өсөт? Экономика жерден чыккан өндүрүлгөн продукция товарга айланса, мына ушундай экономика өсөт. Жер каерде бар? Жер бул айылда. Артайка, тракторга түшүрүңүзчү. Балалык кез бүт эле ушул талаада өттү да. Биз мектепке жаңы босогосун аттап башталгыч класста окуп атканда колхоз тарады. Колхоз жөнүндө жомок кылып айтып беришет. Анан кийин тарагана бүт эле ушул жакта поляда болдук. Башында жерди иштетип, анча өздөштүрө алган жокпуз. Көпчүлүк эле чөп чар болуп, кайрак калган жерлер көп болчу. Анан элдер өздөштүрө баштады. Улам биз чоңойдук, окуш керек. Анан жер иштетип баштадык. Башында картошка эгин болчу талааларыбыз. Анан могу Кудай буйруп, төбүр чак келип калды таласка. Бир трактордун аркасынан бир монополисттер болуп алганда, ошолордун аркасынан жалдырап эле 2-3 күн очередте турчубуз. Анан ошентип дыйкандар трактор алабыз дешип, баштапкы баасы бир 300 миңден 500 миңге чейин төлөш керек болду да. Кээ бир банктарга бардык, техника керек деп барсак, алар 300 миңден 500 миңге чейин төлөш керек экен. Андай каражатты төлөй турган болсок, бала чака болашка калат. Дагы үй бүлө күчүш керек, же там салыш керек, ага жетпейт. Анан ошо Өнүгүү прогресс партиясы ушундай поддержка кылды. Өзү келип ошол акчаны өзү сатып берип тракторду. Кредитке бизге алып берди да 5 жылга. Эми ушул 5 жылга Кудай буйруса кутулабыз деген ойдо турабыз. Күчтүү региондор, күчтүү өлкө. Өлкө боюнча 11 МТС ачылды. Максат дыйкандарга жеткиликтүү шартта жер иштетүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берүү. Өлкө боюнча 6 агро-зооветеринардык дарыканалар ачылып, дыйкандарга жана ветеринарларга окуулар уюштурулду. Кулубайыл айылынан деп атасыңарбы? 16 гектар дедиңер, Хорошо, 16 гектар болса, 3 трактор айдоого 3 трактор чыгарабыз азыр. Азыркы убакта частныйлар 2600 сомдон айдап атыптыр. Биздики 2200 сомдон айдоо. Планировка дейт мала. Частныйлар 1,5 миңден мал алып атат, биздики 1000 сомдон. Азыркы убакта жетишүүбүз да кыйын болуп атат. Кайрылгандар аябай көп. Тынбай эле ушул. Мисалы былтыр биз 1900ден айдап атканыбызда частныйлар 3000ге чыккандар дагы ошондо 2,5 миңге түшүштү. Элдер дагычы, ошо частныйлар дагы бизге карапчы. Эгер мага бирөө бекер берсе, мен чыгып иштебей коет белем. Аба ырайы бузулуп атат, бүгүн чыкпай эле коеюнчу деп коет белем. Бул милдеттендирип калган эле жакшы болот, 5 жылга бөлүп. Жанталашасың, үй бүлөнү багыш керек. Андан тышкары арттырып бул техникадан кутулуш керек. Кудай буйруса будан кутулуп алсак, өстүк эле дем Кудай буйруса. Мына жаңы трактор элдин баары жакшы ыраазы болушуп атат. Эгер бекер болсо билбейм, анда мен иштебей коет белем. Албай алсам деле үйдө турмак беле. Чаң басып.
Өнүгүү сенден башталат. Өзүнүн жашаган чөйрөсүн жакшыртып, өзгөрүүгө кадам таштаган адамдарды ар дайым колдойбуз. Алыскы аймактагы 7 айылга таза суу чыгарууга көмөктөштүк. 26 айыл кыштактардын көчөлөрүнө шагыл төгүлдү. 2 мечиттин, 2 фельдшердик амбулатордук пунктунун курулушуна жардам көрсөтүлдү. Андан тышкары көпүрө куруу, жарык орнотуу, электр сымдарын тарттыруу боюнча иштер аткарылды. Өнүгүү партиясы сенин аракетиңди колдоп, көмөк кылат. Биз кымбат баалуу медициналык операцияларды жасап бербейбиз. Биз ден соолукту камсыздоонун шарттарын түзөбүз. Бүгін дәрі ішпедіңіз бе? Ертең мен ішкен жоқпын. İçeceksiniz. Давленияңыз жоғары екен. 180. Hazır. Pilden астына салсаңыз. Таблеткаларды тақай ішіп жүрсеңіз болбойт ақы. Анан біз азыр сізге кардиограмма тартабыз. Анан жүрөктү УЗИ кылып көрөбүз. Тилекке каршы азыр жүрөк кан тамыр оорулары жашарып кеткен. Азыр бизге келгендер 18 жашардан тартып эле көпчүлүк убакта. Азыр биздин республикабызда ар бир экинчи, үчүнчү жараныбыз гипертония оорусу менен, кан басымдын жогору оорусу менен ооруйт. Тилекке каршы көпчүлүк адамдар өзүнүн кан басымы жогору экенин билбейт. Ошол жактан мына инсульт оорусу, гипертониянын астынан ошол осложнение өтүшүп кеткен мындай осложненияларга туура келип, эң биринчиси ошол инсульт, мээ кан тамыры жаалып калышы, жүрөктүн чоңоюп кетиши, бөйрөктүн иштебей калышы, сокур болуп калышы, ошол көпчүлүк ооруларга алып келгендин эң биринчи себеби ошол гипертония оорусу болуп эсептелет. Жүрөгүңдү сакта. Кыргызстанда ар бир экинчи адам жүрөк кан тамыр ооруларынан көз жумат. Жүрөгүңдү сакта долбоору алкагында кардиологдордун көчмө тобу өлкөнүн 7 дубанын кыдырып, 30 миңден ашуун айыл тургундары текшерүүдөн өтүштү. 8 адамдын жүрөгүнө операция жасоого жардам көрсөтүлдү. Биздин жарандар татыктуу шартта дарыланууга укугу бар. Жерлердеги 30 ооруканага кошумча палаталар ачылып, заманбап жабдуулар менен камсыздандырылды. 15 алжымайда түз. Алыс тура албайсың, алыс. Негизи машыккан бала менен машыкпаган баланын айырмасы абдан чоң болуп кеткен. Бул жерге келип, ушунча канча деген тренировкада бир күнү травма болуп калат, бир жерин оорутуп алат, кросс чуркашат, канча деген мелдештерге дайынданат, утулуп калат, ызаланат. Ушинтип отуруп, этап болуп отуруп, андан кийин чоң максатка жетет экен. Бул күрөш менен дагы эркек аябай тарбияласа деп ойлойм да. Дени сак улут гана күчтүү мамлекетти түптөй алат. Андыктан атуулдардын сергек жашоого мүмкүнчүлүктөрү жеткиликтүү болушу керек. Айрыкча айыл жерлеринде спорт комплекстерди ачып, жаштарды сергек жашоого үгүттөө өнүгүүнүн бирден бир багыты. Бир нече спорт жайларын куруп, ондон ашуун спорттук таймаштарды өткөрдүк. Тилекке каршы бул залдын полу чирип кетип, баардыгы. Бир жылдай аксап калдым. Анан айла жок. Не кылам, балдарым токтоп калды ошол менен. Эшикке чыгып футбол ойношот, эшикке чыгып күрөшөт. Андан кийин балдарым калып калбасын деп, бир 10 чакты баламды машинага салам, жол тосуп жерден. Сосед айылдарга барып 2 саат кылып, кайра бияка келип калып, бир жылдай ошентип жүрдүк. Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Эргешевичке терең ыраазычылыгымды билдирем. Ал бул жерге келип бизге жардам берип, бул залды бүтүрүп берип, нары бизди улап кетти. Айылда көптөр азыр эчтеке менен алек болбой, көчөдө базып, не кыларын билбей, футбол ойношот, ал жактан деле нары кете албай жатышат. Бир гана азыр бизде ушул айылда ушул күрөш менен алар кетсек деп ойлоп атам азыр күрөш менен эле. Анткени бул жакта жакшы стимул бар. Баштыгы басам, бул ойдо турат. Перевод жасайм, артка кайтам. Түшүндү? Давай. Билимдүү коом, күчтүү коом. Азыркы замандын адамы кеминде 3 тил билип, дүйнөлүк өнүгүүнүн алдында болушу керек. Акысыз тил курстары уюштурулуп, лидерликке, бизнес чеберчилигине үйрөткөн окутуулар ай сайын өткөрүлүүдө. Айыл жериндеги ондогон мектептер компьютер менен жабдалды. Биз бүгүн көп нерсеге жаңыча көз карашта карап, аң сезимди өзгөртүүчү мезгил келди. Азыркы билим берүү системасы өзүн актабайт жана ал жогорку атаандаштыкка туруштук бере ала турган азыркы коомдун адистерин даярдай албай жатканын моюнга алып, аны өзгөртүү керек. Мектепте 7-8, 9, 10, 11 класстагы балдар, кыздарды биз ошо кесиптик тандоо боюнча дагы жумуштарды карап келатабыз. Эгерде биз ошо мезгилдеги балдарды туура биз ага багыт берип койсок, андан кийин окууну бүткөндөн кийин ага өзүнө жеңил болот дагы, ал
мындай тандап калат, өзү да билип калат. Мына мен мисалы өзүм баламды дагы мындай практикалык катары өзүм дагы көрөйүн деп мына 2 баламды бир каникулга барбайсыңар, аларга бир ферма уюштуруп берип, мына ошо 2 айдын ичинде силер ошо ферманын ишин жүргүзөсүңөр. Мына 2 айдын ичинде өзүнүн ишин жүргүзүштү эле. Мына азыр чоң балам менин айыл чарба багытындагы адис болом деп, агроном болом деп мына өзү да түшүнүп калды. Мурда сурасаң, ал өзү дагы билбейм деп жүрчү да. Билбейм. Мен кайсы жака окууга баргым келет, кайсы жерде окуйсуң, ким болосуң десең деле билбейм деп жүрчү. Бул жерде мына азыр биз ага жолун көрсөтүп койдук. Сен кимсиң? Сен кайсы жактан жакшылап тажрыйба ала аласың? Мына ушундай жолдун көрсөтүп койдук. Бул мектепте дагы ушундай мындай тажрыйбаны киргизиш керек. Биздин максат жөн гана бийликке келүү эмес. Биздин максат элдин ишенимин алып, парламентке келип, өлкөнүн башкаруу жана экономикалык өнүгүү системасын эффективдүү нукка буруп, ар бир кыргызстандыктын татыктуу жашоосуна шарт түзүү. Ар бир атоолдун жеке өнүгүүсү жана мамлекеттин өнүгүү багыттарынын так аныкталышы гана келечекти ачык айкын көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Өнүгүү азыр, ушул мүнөттө жана ар бирибизден башталат. Өнүгүү сенден башталат. Туруктуу экономикалык өнүгүүнүн негизи бул чакан жана орто бизнес. Биз Кыргызстанда 61 ишкана ачып, өлкөнү өндүрүштүк мамлекетке айлантабыз. Булардын 15тен ашууну азыр эле ачылып, ийгиликтүү иштеп жатат. Аз 61-дин ичинде биз мына 15 мекемени биз жараттык. Бул деген 11 МТСти курдук, 4 заводду курдук. Аз бүгүнкү күндө дагы бизде азыр 2 завод курулуп келатат. Бул деген ушул 61 программанын ичинде. Эгерде биз эсептесек, мындай орто эсептен, эгерде 100 адам ушул ар бир мекемеде иштесе, 6100 адам жумуш орду менен камсыз болот экен. 6100 адам башка чет мамлекетке кетпей калат экен. 6100 үй бүлөнүн баласы же кызы өзүнүн атасын, өзүнүн апасын көрөт өзүнүн үйүндө. Мен мисалы үчүн балдарымы барбагыла. Эми ушул жерде эптеп баягы бу жерде кандай иштесең эми ошол жакта ошондой иштейсиң деп жибербеди. Мен андан билбедим өзгөрүү болгондой болбоду шайлоордон. Мен өзүм жеке оюм. Анан элдики кандай экенин бирок биле албайм чындыгы. Мен өзүм жеке оюм андай өзгөрүү жок. Ал ошо шайлоо ошо күнкү бир күндүк неме бүтүп кеткенден кийин эле уже бардыгы баягы эле карапайым байлана кала беребиз. Бирөө келип кандайсың деп сурап койгону жок эч кимесе. Дагы жакшы Кудайга шүгүр бизде мына ошо айылдан чыккан ошо Төрөбаев Бакыт элге кичине жардам берип атат. Поддержка да, орусча айтканда поддержка. Кичине мондай эле бир түркүнчөк болсо эле болду, калганын өзүбүз кылабыз, Кудай буйрса. Билбейм, менин натурамда андай жок. Негизи жаткан өзү болбойт го негизи. Жашың барда жаш келсе ишке, кары келсе ашка дейт го. Жашыңда кылсаң мээнетти, карыганда эле дөөлөттү дейт. Кийин картайганда бала чага эмне деп айтам? Жашымда жастым эле картайганда өзөп Кудай берет, анда картайбай да калам. Иштебей калсам. 20 октябрдан кийин жамгыр карылып баштайт. Бул 20 октябрга чейин үйрөнүп түшкөндөн кийин ал өзүнүн адаптация, өзүнүн кабылына келип, өнүп калыш керек. Бир аз болсо өнүп жетип калыш керек да. Эгерде кеч сейилип калса, ал тиги үйрөн чирип кетиши мүмкүн да, кийин өнбөй калат. Ошого мүмкүнчүлүк берип коюш керек да эртерээк. Жер баарына тегиз, бирдей мамиле кылат. Болгону мына ушул жерге кандай мамиле кылып, эмне үрөн таштап жатканың маанилүү. Бул биздин мамлекеттүүлүктү сактоо жоопкерчилигибиз. Бул биздин тандоо укугубуздан туура пайдалануу жоопкерчилигибиз. Бүгүн биз анча-мынча акча же кулагыбыз бышып бүткөн куруу убадаларга алдынабызбы? Же жаңы дем, жаңы күч менен жаратмандыкка, өнүгүүгө бирге кадам таштайбызбы? Бул
тагдыр чечүүчү татаал суроо жана мунун жообу биздин келечекти аныктайт. Баса ар бир нерсенин өзүнүн убакыт сааты бар. Өз маалында жерге түшпөй калган үрөн өнбөй калган сыяктуу эле кечигип кабыл алынган чечимдер биздин келечекке, мамлекеттин келечегине сокку ураарын унутпайлы. Биз бирге өнүгөбүз.